Кайрадан көп аялдуулук темасына кайрылып келсек, коомчулукта көбүнчөсүн ушул 2 аял, 3 аял, 4 аял жөнүндө эле кеп боло берет да. 2 аял алса болот, 4 аял алганга чейин болот деп. Бирок эгер Куранды тереңирээк карасак, ушул аятка көңүл бурсак, биринде мына 4-сүрө 3-аятта айтылгандай 2-өнө, 3-өнө жана 4-өнө үйлөнө бергиле. Эгер адилетсиздик болот деп корксоңор, анда бирөөнө гана же болбосо кол астыңардагылар менен чектелгиле дейт. Кол астыңардагылар деген эмне? Буякта 4 эле аял жөнүндө сүйлөшө берет да, талкуу ошол эле жөнүндө болор. Жок. Бул эмес. Бул муну менен эле чектелип калбайт. Эгер 4-өнө да уруксаат берсең, макул 4-өнө ал дегенде дагы, анын аркасында кол астыңардагылар деген бар. Кол астыңардагылар деген ким дегенде, 6 деген цифрада ошол эле Курандын ошол эле бетте түшүндүрмө берип атат. Күңдөр деп. Күңдөр деген ким? Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнө карап көрсөк, мындай дейт. Күң. Биринчи мааниси кул аял. Экинчи мааниси бирөөгө толук көз каранды, ар кандай кара жумуштарды иштеп, кожоюндун эзүүсүндө болуп, анын каалагандай үй кызматтарын аткарган укуксуз аял. Кул ар кандай кара жумуштарды аткарган укуксуз аял, эч бир укугу жок. Кул. Эми муну бизге азыр элестетүү кыйын, анткени 21-кылымда жашап атабыз. Мындай көрүнүш кадыресе көрүнүш эмес да. Бирок муну түшүнүш үчүн орусчасында карап көрөлүчү, ушул эле аяттан. Анда мындай дейт. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели вашей десницей. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. Бул жерде айтылгандай, 2-өнө, 3-өнө, 4-өнө үйлөнө бергиле, же болбосо бирөөнө, же невольница дейт. Эрксиз аял. Невольница деген ким? Эгерде баскынчылык заманында бирөөнү басып алсаң, бир жерди, айылды, бир элди басып алсаң, андагы аялдарды сен өзүң билгендей пленница орусча айтканда. Биздин кыргыз тилде андай термин жок болуп атат, ошондуктан күң деп которгонда. Болсо пленница же невольница дейт. Кармап өзүң басып алган, пленница кылып алган аял. Аларга болсо эч кандай чек жок. Мына бул жерде өзүңөр көрүп тургандай аялдарды расмий түрдө алган аялың 2, 3, 4, 2, 3, 4 аял. Ал эми расмий эмес, басып алган аялыңды, тартып алган аялыңды, невольницага эч кандай чектөө коюлган эмес. Аны чексиз санда алып жата бересиң алар менен. Булардан тышкары, бул 4-өнөн тышкары булар менен жата бересиң. Ага далил дагы бир аятты келтирсек, ал жерде Мухаммед жөнүндө болуп атат. Аллах Мухаммедке көрсөтүүлөрдү берип атат, мындай деген. Сага Мухаммедке мындан кийин аялдар адал эмес. Ал тургай алардын сулуулуктары кызыктырса да дагы жубайларыңды алмаштырууга бирин кое берип, кайра башкасы менен баш кошууга да болбойт. Бирок кол алдыңдагы күңдөр боло берет. Аллах бардык нерсенин байкап туруучу. 33-сүрө 52-аят. Сага мындан кийин дегенде 43 деген цифрада астында эле түшүндүрмө берип атат. 9 аялдан кийин. Анткени пайгамбарга 9 аял алууга уруксат берилген. Биз мусулмандар 4 аял менен чектелген сыяктуу. Мухаммедтин 9 аялы болгон, ошого менен чектөө коюп атат. Болду, мындан башка албайсың деп. Бирок кол алдыңдагы күңдөр боло берет.
Күңдөр менен жата бересиң. Аларга чектөө сан жагынан коюлган эмес. Канча болсо ала бересиң. Так ошол сыяктуу эле мына биз мусулмандар 4 аял менен чектелген сыяктуу. Күңдөрдү ала берсең болот. Ушул аятты тастыкташ үчүн биз бир видеого кайрылсак да, ал көбүнчөңөргө белгилүү болгондой, Чубак ажы экинчи аял алганда Кыргызстанга дүң болгон чуулгандуу окуя болгон. Ал жөнүндө бардык дээрлик массалык маалымат каражаттарында талкуулар жүрүп, туурабы же туура эмеспи деп атургай. Ал чакырык таштаганда ушундай мыйзам кабыл алсакпы көп аялдуулукка деген талкуу жүргөн. Андай талкуу Азаттык радиосунда дагы жүргөн. Ага диний аалымдарды, Өзбек ажы, диний эксперттерди, жаштарды, бейөкмөт адам укугун коргогон бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн чакырышкан. Анан ошол жерде талкуу жүргөн да. Ошол талкуу жүрүп атканда мусулмандардын өздөрүнөн жөн эле катардагы мусулман эмес, Ислам илим изилдөө институтунун директору өзү могул аятты тастыктап атат. Бирок кол алдындагы күңдөр боло берет дегенде. Аянын ар жагында эгер 4 аялдуулукка жол берсек, анын ар жагында күңдөр деген бар. Аны кантебиз деген. Ошого азыр көңүл буруп көрөлүк. Мына YouTube'га кирсеңер, Азаттык кош никелик жазаланат деп жазсаңар, ушул талкуу чыгат. Ошол талкууда жанагыл Ислам илим изилдөө институтунун директору өзү тастыктап берип атат. Бул азыр окуп көрөлүк. Бүт түрлөрүн тыйыш керек, ойноштукту тыйыш керек. Экинчи аялын мыйзамдаштырыш. Экинчи аялга наоборот жол бериш керек. Эмне үчүн орто кылымдагы бир салт санаалар, эмне үчүн азыркы учурда 21 кылымдагы мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бир чыга турган жападан жалгыз жол катары сунулуп атат дегенди эмне үчүн ойлонушпайт? Анан дагы бир маселе. Исламда бар нерсе, исламда бар деген сөз, исламда бир эреже катары, парыз катары, буйрук катары барбы же жокпу деген суроо. Мисалы, мынтип айтып атат, Куранда айтып атат. Эгерде дейт, адилеттүү боло алсаңар, 4кө чейин үйлөнгүлө, болбосо өзүңөрдүн аялыңар менен, жалгыз аял менен жетингиле, жана күнүңөрдү колдонгула деп атат. Аятта турат, күнүңөрдү колдонгула деп. Эмне үчүн ал жагын айтпайсыңар? Эгерде колдонобуз эски бир ошол мезгилдеги эрежени азыр да колдонсок баары проблема чечет десе, анда күн да колдоно баштайлы, давайте. Азыркы мен көп Өзүңөр бул жерде көргөндөй, Ислам илим изилдөө институтунун директору өзү тастыктап айтып берип атат. Эгерде төрт аял алганга уруксат бере турган болчу болсок, экөөнү, үчөөнү жана төртөөнү деп. Анда ар жакта кол астыңардагыларды же болсо күңдөрдү деп атпайбы? Мына күңдөргө да уруксат берилет деп атпайбы? Анда анысы чыгат да. 4 аял менен эле чектелбейт, анын ар жагында дагы күңдөр деген бар. Мусулмандар өздөрү коркуп атат. Эгерде жол берип койсок, көп аялдуулукка, андан ары дагы ырбайт, андан дагы терең кирет деп. Бирок көп аялдуулук эмес деген, күңдөр дейт көп аялдуулуктан кийин. Бирок күңдөр менен да чектелбейт. Улам барган сайын андан да жаман нерселер чыгат. Мисалы 65-сүрө, Талак сүрөсү 4-аятта мындай деп жазылат. Этек-кирден үмүт үзгөн, айзы карлык себептен токтогон аялдарыңардан шектенсеңер, анда идда күтүү мөөнөтү 3 ай. Ал эми этек-кир көрө электердин мөөнөтү да ушундай эле. А кош бойлуу аялдардын мөөнөтү болсо жүктөрүн койгонго чейин. Ким Аллахтан корксо, ал анын иштерин жеңил кылып коет. Бул жерде
ажырашуу жөнүндө болуп атат да. Ажырашканда исламдын жобосуна ылайык талак бергенден анын иддасы бүтүп, этеккир 2 же 3 жолу 3 этеккир келгенин көрүп, аял боюнда болуп кетпеш керек деген максатта ушуну кылат. Ал эми этеккирден үмүт үзгөн дегенчи түшүндүрүп берип атат бул. Айызы карылык себептен токтогон дейт. Климакс медицина тили менен айтканда келген этеккири келбей калган аялдарды кетирип атсаң, талак берип атсаң, анда аларды кантип кандай эрежени кармаш керек? Анда аялыңардан шектесеңер, анда идда күтүү мөөнөтү 3 ай. Анда 3 ай күт. 3 ай күтүп туруп анан кетирсең болот. Эми маанилүү нерсе карап туруңуздар. Кара менен жазылып турбайбы? Ал эми этеккир көрө электердинчи. Этеккир көрө элек деген эмне? 6 деген цифрада астында түшүндүрмө берип турат Куранда. Жашы жете электер деп. Жашы жете элек деген бул этеккир дагы келе элек. Кичинекей кыз. 6 жашар, 7 жашар, 9 жашар. Этеккир келе элек. Ошону кетирген жолун айтып атат. Бул алган эмес, кетирип аткан жолун айтып атат. Эгерде аны кетирип атса, такыр этеккир көрө элек кичинекей кызды, аны алган учуру качан болгон? Кайсы учурда алган? Канча жашында алган аны? Аны кетирип атат аялын. Ошондо дагы ал этеккир көрө элек кыз. Кенедей. Алган учуру качан? Муну азыркы тил менен айтканда педофилия деп коет. Өздөрү жерде айтып турбайбы? Ушул өзү эле көргөзүп турат. Жашы жете электерди, этеккир көрө электерди дагы алып, алмак турсаң кайра кетирген жолдорун өздөрү Куран өзү көргөзүп берип атат. Муну эмне дейт? Муну педофилия дейт. Буга далил болуш үчүн дагы бир тастыктоо катары ошол эле Чубак ажы экинчи аял алгандагы талкуу жүргүзүп атканда, биз эми эле көргөн видеодагы Азаттыктан. Диний эксперт муну тастыктап айтып берип атат. Азыр ошону көңүл буруп карап көрөлүк. Премьер-министр да жооп бере албайт, анткени ошол президенттин өзүнүн мындай көргөзүп аткан маягын биз атпайбы бүгүнкү күндүн проблемасы ол негизи. Анда мына конституциялык негиздер, светтик режим дегенге доо кетеби? Ну хорошо, ислам динине карата 2-3 аял алгыла. Буну да мыйзамдаштыргыла. А экинчи маселе чыгат андачы. Эртең анда жашы жете электер менен үйлөнүү бар ал жердечи. 12-13 жаштан. Аны да мыйзамдаштырасыңар. Бул вообще биздин бүгүнкү цивилизациялык коомдо талкууга түшө турган уят маселе да. Өзүңөр уккандай бул жерде диний эксперт өзү дагы тастыктап атат. Ал дагы ушул аятты айтып атат. Могул аятты айтып атат. Эгерде көп аялдуулукту уруксаат берсеңер, мыйзамдаштырсаңар, анын ар жагында күңдөр деген бар. Аларга сан жок, чектелген сан жок. А күңдөр дей турган, аны да мейли дей турган болсоң, анда жашы жете электер деген бар мына маякта. Ал эми жашы жете этеккир көрө электер. Эксперт 12-13 жашар деп атат, бирок андан дагы жаш учурунда алат. Анткени ислам дининин негиздөөчүсү Мухаммед өзү 6 жашар кызга үйлөнгөн. Аны 9 жашка чыкканда аны менен жыныстык катнашта болгон. Айша деген. Мына ал жөнүндө биз азыр энциклопедия Google'га кирип туруп, Google'га энциклопедия хадисов деп жазсаңар ушул чыгат. Бул жерде орусча хадистер бар. Ошондон Сахих Муслим 14-22 деген номерду ачып карасаңар, Сахих Муслим. Ажинде мындай деп жазылып турат. Мой брачный договор с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, был заключен, когда я была девочкой.
в возрасте 6 лет, а моя свадьба состоялась, когда мне было 9 лет. Бұл мұсылмандардың өздерінің бұлақтары, бұл хадис. Хадистен өзі айтып отады. Айша өзі айтып отады. Мені 6 жашында алған, 9 жашында менен никеге тұрғам деп. Шунеле да ылдықсын қарап көрелік. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заключил с ней брак, когда она была девочкой в возрасте 7 лет. И к нему отвели ее в качестве невесты. Когда ей было 9 лет, ее игрушки все еще были с ней. А умер он, когда ей было 18 лет. Бұл жерде өткенде 6 десе, бұл жерде 7 жашар кезінде алып кеткен дейді. Жана 9 жашында ал дағылы игрушки, ойыншық қармап жүрген, ал дағылы ойыншық қармап, кішінекей қыз, бұл ойыншық қармап жүрген қандай қыз кішінекей, ошо менен жатқан, ошо менен никеге тұрған 9 жашында. Когда ей было 9 лет, и ее игрушки все еще были с ней. Қазір ойыншық қармап жүрген, ойнап жүрген кенедей 9 жашар қысыңарды 50-ден өткен кишиге салып бересіңер бе? Шуны ал деп, шу менен жат деп. Шул туурабы? Бұл Мұхаммедтің учурунда эле эмес. Мұхаммед өзү үлгү көргөзүп берген. Ал Куранда да жазылып турат. Эмеле биз окубадыкпы? Жашы жетелек кыздарга жөн эле үйлөнүп эмес, аларды кетирүү жолдорун да айтып берип атат. Алар этеккир көрө элек. Бирок аларды алмак турсун кайра кетирген жолдорун көргөзүп берип атат Куран. Эми бул ошол Мұхаммедтин учурунда эле эмес, азыркы учурга чейин ислам өлкөлөрүндө практикаланып колдонуп келатат. Аны ислам өлкөсү болгон Афганистандагы болгон окуяга көңүл буруп көрөлүчү. Өзүңөр дагы YouTube'га кирсеңер, мына Мулла арестован в Афганистане за женитьбу на 6-летней девочке. Афганистанда. Как покончить с детскими браками в Афганистане? Афганистанда бул кадыресе көрүнүш, кенеде балдарды, кичинекей кыздарды турмушка берип, алардын үстүнөн зомбулук көргөзөт. Мына монусун көрүп көрөлүчү. В Афганистане арестован 50-летний мужчина, который взял в жены 6-летнюю девочку. По его словам, родители ребенка вручили ему девочку в качестве подарка. Жених Саид Мухаммед Карим, мулла мечети в центральной афганской провинции Гор, утверждает, что церемония бракосочетания прошла с согласия родственников невесты. Однако родители ребенка сообщили, что их дочь была похищена. По данным следствия, свадьба состоялась месяц назад. Девочку сейчас обследуют врачи. Какое наказание грозит мулле, неизвестно. По закону браки в Афганистане разрешены с 16 лет. Однако, по данным правозащитников, около 8% афганских женщин выходят замуж еще до достижения 10-летнего возраста. Өзүңөр көргөндөй, ислам өлкөлөрүндө Афганистан, Пакистанда бул кадыресе көрүнүш. Биз кайталап айтып келатабыз го. Курандан эмнени көрсө, жазылса Куранда, биз жашоодон көрүп келатабыз. Эгер Куранда намаз окугула, орозо кармагыла, Меккеге баргыла, ажылыкка десе, элдер ошону аткарып атабы? Биз аны көрүп атабыз жашоодон. Ошондой эле көп аял алгыла десе, көп аял алып атышабы? Биз аны көрүп атабыз. Аялыңарды ургула десе, көрүп атабызбы? Ал уруп атат. Аялдардын үстүнөн зомбулук болуп атканын көрүп атабыз. Талак берип кетиргиле десе, канча адамдар талак берип кетирип, үй бүлөлөр талкаланып атат. Булагы каякта? Булагын Курандан көрүп атпайбызбы? Адамдар ойлоп тапкан жок. Ошондой эле педофилияны дагы. Педофилия деп коет муну. 6 жашар, 9 жашар кенедей, этеккир көрүлө кенедей кыздар менен жатып алардын үстүнөн зордук көргөзүүнү педофилия дейт. Муну дагы Куранда жазылып турабы мына бу жерде. Ал эми этеккир көрөлектерин бул алуу эмес, кетирүү жолдорунда көргөзүп берип атат. Аларды кантип кетириш керек. Аны дагы биз жашоодон көрүп атабыз. Азыр бизге толук кирип келе элек муну баарыстан, бирок Афганистан, Пакистан өңдөнгөн
Сомалия өңдөнгөн ислам толугу менен кылымдардан бери тамырын терең кое берген жерлерде Куранда эмне деп жазылса, жашоодо бүт ошонун баары болуп атат. Жана биздин мамлекет кичинеден ошол жакты көздөй кетип баратат. Биринчи намаз, орозо, зекет, ажылык дегендерине кирди ал толугу менен. Бирок андан ары кетип баратканда муну эми көп аялдуулук кирип баратат. Биздин өлкөдө деле жаш жетеликтерге үйлөнгөн дагы эле болуп атпайбы? Ага каршы дагы мыйзам кабыл алып атышат. Токтотолук деп. Исламды улам изилдеп, улам барган сайын коркунучтуу, улам терең барган сайын жиркеничтүү. Бул бүгүнкү видеодон кийин дагы өзүңөр бүгүнкү өткөн тема жөнүндө ой жүгүртүп, YouTube'дан, Google'дан ачып, бүгүнкү өткөн темаларды дагы карап көрсөңөр болот. Хадисти ачып карап көргүлө. YouTube'дан маалыматтарды карап көргүлө. Далил катары. Мындан бир өзүңөргө туура бир жыйынтык чыгарат деген үмүт менен аяктайлы бүгүнкүнү. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңар.